Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн мына ушул Мен Энем программасын Каракулжа районунун Каракулжа айылынын борборунан тартып атабыз. Болгондо да мына ушул борборунда Насип деген атайын эс алуу жайында ушул жерде бир кадыр барктуу балдар урматтаган, ушул айыл урматтаган бир Канымгүл деген эненин ушундай бир салтанаттуу, мээримдүү кечесинде бүгүн биз баш багып, ошол кечедеги балдарынын энесине болгон урмат сыйын, ошол эле мезгилде сыртта жүргөн балдарынын дагы тилек максаттарын угуу максатында азыр ушул кафеге ушул Канымгүл эненин салтанатына кирүүгө бел байлайбыз. Же болбосо ушул азыркы салтанатка кирип, мына ушул жерден эненин балдарына болгон кусалыгын бүгүнкү Мен Энем программасынын жүрүшүн сиздерге тартуулайбыз. Асырайт балам деп, мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана, ару толгон жүрөк, сан ойлор карыткан. Айланып күйүнгөн эне гана, ару толгон жүрөк, сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Kolçağımızlar, kolçağımızlar. Tuğdan gülümüz beni, tuğdan gülümüz beni, Ene tuğanımız bilen. Ушундай күндү күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Чынын айтыңызчы. Жок, күткөн эмесмин. Эч ойломодуңуз беле? Өмүрүңүздө ушундай тууган тостуңуз беле, тосподуңуз беле? Эми туулган күн тосчу элек. Жок, ушундай күндөр арналган, ушундай бейишим апам деп жазылган бир сонун бир образдагы туулган күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Болгон буга чейин дагы. Болгон бе? Баягында гүл келген, роза. Өзүңүздү кандай сезип атасыз азыр? Өзүм билбейм, толкунданып азыр. Сөзүмү да таппай калдым. Рахмат ушу балдарыма. Баарына рахмат, балдарым баарына. Булар да ушу балдарынан жакшы күндөрдү көрсүн. Рахмат, баарына рахмат. Чын бүгүнкү аябай сюрприз болду. Мен муну күткөн эмесмин. Бүгүнкү күндү, ушундай күндү күткөн эмесмин бүгүн. Рахмат, баарыңар рахмат балдарым. Неберелерим, балдарым баарыңар рахмат. Өмүрүңүз uzun болсун, туулганыңыз дагы бир жолу кут болсун. Рахмат. Tuğdan gülüm beni, tuğdan gülüm beni, tuğdan gülüm beni, Мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана, ару толгон жүрөк, сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Дүйнөмдө жарык шам, сиз ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Алло апам, апакем, жаным дүйнөм берекен. Москвадан Азимбек чалып чыкты батыш эле. Апам сүйлөшүп койсоңуз. Жакшы. Туған күніңіз менен
Рахмат барыңарға. Ой, рахмат. Рахмат. Рахмат балам, барыңарға рахмат, аябай. Сюрприз болды бүгін, толқынданып азыр. Мындай сөзімі да таппай атам. Құдайым сілерге душы бақ берсін, өмір берсін. Мені қандай сыйлап, шындай не қылсаңар, сілер душы балдарыңардан көргілі барыңар. Рахмат қала түзде болсыңар да, мені істеп ұшын теп. Өзіңөр келбесеңер дағы мынандай белектеріңерді жүрөткөнүңөргө чоң рахмат. Настроением аябай жакшы. Майлы. Майлы. Жакшы рахмат. Рахмат өзүң да ошо бирге болсун силер менен. Жакшылыктарды бирге көрөлү баарыбыз ошо. Айылчылап жүрсө керек. Настроением жакшы эле балдарым, баарыңарга рахмат. Барыңарга. Өзүмчө толкунданып мынандай сөзүм таппай калдым. Адемишка. Апа, биз сизди жакшы көрөбүз. Билбей сизди капа кылган болсок, кечирип коюңуз. Сизди өтө жакшы көрөбүз. Рахмат, силерден капачылык жок. Капачылык жок силерден, рахмат, чоң рахмат. Көңүлүңүз болсо, сизге капа кылып катыраак сүйлөп алган болсом, кечирип коюңуз. Апа, мен сизди жакшы көрөмүн. Мен барыңарды жакшы көрөм. Ооба. Рахмат, ооба. Мына балам да ак келатат, келе кой. Рахмат, рахмат. Рахмат. Кем ап келиптир. Рахмат, барыңарга рахмат балдарым, аябай. Неме разы болуп атам. Сөзүм таппай атам, чындыгында аябай толкундандым. Ооба. Ооба, майлы өзүңөр. Салам. Барын көрсөткөсөң дека мына. Абжендер салам айтып атышат. Анарчка, барыңарга салам. Жаңычылыңар менен. Алтын асыл апакем, аруақ күйөрүм менекем ай, апакем ай. Uykusuz tağınmen Düşükü köp canı barına göngön Çaçınız ağınen Alısta жүрсөң da Özüңdө бүт oyun Sağыныç or bolup Kusat olup baratam sağa uçup Alo apam apakem Canım düynüm bereken Sağınışta ulumuz argümü Altın nasıl Endi айтсаңыз мына бүгүнкү сиздин туулган күндөгү негизги мына жан дүйнөңүздөгү мындай бир элге жеткире албай аткан, досторуңузга жеткире албай аткан сезимди айтып берсеңиз мына бүгүнкү күндөгүчү.
Бүгүнкү күн аябай кубанычтуу күн болуп отурат. Биз ошо досторум менен өзүбүзчө отурабыз деп кичине максат кылып уюшуп атты эле. Анан бул балдарымын бул уюштурган нерсеси мага күтүүсүздөн болду. Ошо мына чоң кызым барабыз дегенен келбе деп отказ кылсам деле болбой эле келди. Анан көрсө булар өздөрүнчө сүйлөшүп, балдарым бардыгы эле талаада азыр. Анан сюрприз кылабыз деп ошо эжесине айтышып анан кийин келиптир. Бирок аябай кубанычым чексиз, толкунданып, эми кичине көкүрөгүм ылдыйлады. Чын төгүлүп ие жаздап зор көзүмдү токтоттум. Ушу балдарымы да аябай рахмат, балдарыма дагы тала түздө жүрүшсө дагы ушинтип апам дешип жанымда болбосо дагы ушу эжесин жиберип, мына баламы жиберип күтүп алгыла деп. Эне ошо канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Азыр 6 балам бар. Неберелерим 16-17 болуп калды. 16-17. Мына ушул күнгө чеберем бар, бир чеберем бар. Бир чебереңиз бар. Мына ушул күнгө чейин эмне жумуштар жасадыңыз? Өзүңүздүн турмушуңуз жөнүндө бир аз бир-эки ооз сөз айта кетсеңиз. Өзүмдүн турмушум жөнүндө ушу балдарымы жаш күнүнөн багып чоңойттум. Ар кимис азыр турмуштан ордун таап келе жатат, ушул кара жумушта эле иштеп келе жатам. Балдарым багып, ар кимис өз ордун таап атат. Азыр ушу мезгилде ушу Карагулжа аймактык ооруканада терапия бөлүмүндө иштейм. Ушу мындай кыргызча айтканда чарбагер деп коебуз ошо. Ушу ар бир балаңыздын өзүнчө бир кыялы бардыр, а? Ушул ар бир балаңыздын кыялы, же болбосо ушул 6 баланын ичинен эми албетте эненин жүрөгү дагы кеңири, чексиз деп коет. Мисалы, биринчи 6 балаңыздын ар биринин характери жөнүндө айтып өтсөңүз, анан алардын ичинен бирөө жарым өтө эле жакшы көрөттүр. Ошол боюнча дагы айтып өтсөңүз. Характерлери эми балдарда түрлүү характер болот. Кичинекей бала кезинде түрлүү нерселер болот. Анан биринен бири жакшы неме деле эмес, эми бардыгын эле жакшы көрөм. Баягы кимдир бирөөгө суроо бергенде айткан экен, кайсы ооруп калган балаңды жакшы көрүп, ошол жүрөгүңө жакын деп. Баарын эле сезимим бирдей, баарын эле жакшы көрөм. Биринен бирин өйдө ылдый деле көрбөйм, бардыгы эле жакшы. Анан ушу балдарыман дагы неберелерим өтө жакын көрүнөт. Мына чоң неберем. Ушул небереми эң бир жүрөгүмө жакын, жаныман чыгаргыс жакшы көрөм. Даниэль. Ушул 6 балаңыздан да артык көрөсүз. Жок, ачык эле айтып көрүңүз. Жанымда жүргөн үчүнбү бул баламны чын ыйлабайм ушуга бирөө катуу сүйлөсө. Балдарым ошол эң чоң неберем ушул. Мен неберем деп элестетпейм, өзүмдүн эле балам дейм. Ушу балдарым катарында эң бардыгын жакшы көрөм. Бардыгына жүрөгүм таза балдарымын. Ошо Турмушта оош кыйыш болот эмеспи эне? Мына ошол учурларда сиз эл катарында бардык сиз сыяктуу энелерден сурасак, баштан албетте алгач эле кыйынчылык күндөрдү өткөрдү. Андан кийин акырындап отуруп, мына ушундай жыргалчылык заманга жетип келдик деп айтышат да. Мына ушу өзүңүздүн турмуш жолуңузда кошкон жарыңыз менен ушул балдарды чоңойтуу деле оңой болбосо керек. Эми чын турмуш жолунда балдар атасынан жаш калды. Эрезеге жетпей, кичинекей ушул жерден боорун көтөрө элек мезгилде эле калды балдарым. Аны ошону кыйынчылыкка дагы чыдадым. Турмуштун бардык кыйынчылыгына чыдап, ушуларды чоңойтуп, эрезеге жеткирип, өз турмуш жолун таап келатат. Балдарым өзүнүн турмуш жолун таап, өздөрү жакшы бала чакасы менен жашап атканын көрүп, мен кечээки өткөн күндөрүм эстегим деле келбейт. Кыйынчылыгы жок эле өтүп кеткендей болуп сезилип калды мага. Кыйынчылык болду. Балдар өздөрү чоңойгучаңды. Эми азыр Кудайга шүгүр. Ар бир өз турмуштан жолун таап, мен өткөн күнүмө деле кош эскеришип, апа бизди ушундай баккансыз, ушундай деп айтышат. Эми ошол оор турмушту, оор кыйынчылыкты мен эч качан бир дагы балдарымын башына салбасын, бир эле балдарым эмес, эч ким ушул азап тартпай, кыйынчылык тартпай жүрүшсүн. Мен ошо мына
жалпы элге, жалпы ушу менин досторума бардыгын айтарым ушул эч ким кыйынчылык тартпасын, эч ким турмуштан убайым көрбөсүн. Бардык нерсе артта калып кетти. Кудайга шүгүр, мен аны деле эстебей кое албайм. Эстейм, ушу мынандай турмуштарды өткөрдүк эле, анан эми ошого жараша ушу балдарым жакшынаак болуп мынантип өздөрү менен өздөрү турмуш жолун таап келатышат деп ойлойм. Ушу мен тарткан күндү тартпай, балдарын ээн эркин чоңойтуп, каалагандай кылып өстүрүпсүн деп балдарыма да айтам дайым ошону. Ушундай болгула деп. Мындай да бир суроо бергим келип турат да, мына азыр 6 балам деп атпайсызбы? 6 балаңыздын жаштарын айтып бере аласызбы? Кимиси канча жашка чыкты? Өзү 7 балам болгон мен, айтпай эле коеюн дедим эле. Бир балам өтүп кетти эрезеге жеткенде. Эми мага чындыгында азыр айткан жокмун. Чоң балам 44кө чыкты. Анан кийинки мына кызым деле азыр 44кө чыкты. Бул 42-43кө чыгып калды бул деле. Андан кийинки кызым 40ка чыкты. 41, şu 38ге чыкты. Jamila деле 32ге, 33кө чыкты. Анара 31ге чыкты. Мына кичинекейим, ана Даниэл балам 3-чү курс Эргусу, Россия государственный университети 3-чү курста окуп атат. Бул деле уже 21-22ге чыгып калды. Андан берки неберем ушун менен эле барабар, ал бир кыздуу болду, ал деле 20га чыкты. Чеберелүү болдум ошо. Будан кийинки неберем бир кыздуу болду. Чеберелүү болуп калдым. Кудайым буйрса муну дагы үйлөйбүз, анан дагы неберелерим чоң, бардыгы эрезеге жетип, уже турмуш жолунда турушат, бардыгын алмашып ошо. Ушо 6 балаңыздан артып көргөн небереңиз менен азыр чогуу элесиз да. Анан бирок 6 баланы деле ушу небереңизден сырткары деле түнү ойлоп чыксаңыз керек, мисалы ар бирин өзүнчөчү. Ушунча чоң болуп калса деле, балдарыңыз балалуу болуп, өздөрү деле ата эне болуп калса деле, баары эне жүрөгү түнү менен баары тынч жаткызбаса керек, Азыркы күндө сиз ушу балдарыңызга бактылуусузбу, ушулардын баардыгынын тирлиги, турмушу дегенде баарына ыраазысызбы дегендей бир. Өзүңүз кантип уктайсыз күндө мындай? Кудай кааласа ойлойм, ойлобой кантип коёюм, балдарым ойлойм. Бир ойлоп алсам таң атканча кээде уктабайм. 2 күн, 3 күн телефон чалбай калса да сразу өзүм байланышам. Ой барсыңарбы, палан кызым чыкпай атат, тиги бала чыкпай атат го мага ушундай деп кабарлашып турам. Бактылуумун Кудай кааласа, бактылуу энемин деп сезем өзүмдү, ушу балдарымдын алдында. Балдарым да бардыгы бактылуу турмушта жашап атышат. Мындан да жакшы турмушту көрүшсүн. Мен өзүм ушу бактылуу энемин деп эсептейм балдарымдын алдында. Ушу 6 балаңыздан ушунча ушул күнгө чейин кимисинин белеги өзгөчө болду? Эсиңизде барбы? Кимиси өзгөчө белек тапшырды? Эмне эгер секрет болбосо ошол белекти айтсаңыз. Себеп дегенде ушул бир балаңыздын белеги жаап калса, балким калган балдарыңыз дагы ошондон артык белек тапшырам деген аракет. Эми балдарым берип эле атышат. Мынандай сюрприздерди уюштурса деле ошо чогуу жашашат. Эми Кудай кааласа балдарыма эч кимисинен наразычылык жок. Каалаганымы кийем деген мал берет. Апа деп бар жок немелерин тапкандарын ушу озума кармап, эчтекеден кем кылбай келатышат. Рахмат ушуларга да. Өзү сиз бүгүн туулган күнүмө жөн эле досторум менен эле бир кафеде отуруп белгилеп коем деген бир ниетиңиз болгон экен, ушундай бир. Ооба. Өзүңүз бирок Россиядагы балдарыңыздын чыгаары жөнүндө эч кандай маалымат жок белесиз, эч кабарыңыз жок беле? Жок, чын. Маалымат жок болчу. Маалымат жок эле, өзүбүз ошо мына досторубуз, мына 6-быз дайым ошо ажырагыс доспуз. Өйдүлдү да кайка бассак да бирге басып, бири-бирибизсиз ошо бир кесе ашты дагы мынантип жакшырып иче албайбыз. Ошо 6-быз эле өткөрөбүз деп ойлогонбуз. Мен деле ошентип ойлогом. Анан бул кызым келем дегенен келбе дедим. Келбей эле кой, сууктан эмне кыласың балдар менен десем болбой, эртең менен кетип атам деди. Анан бул эжеси экөө да сүйлөшүп алыптыр. Бул кафенин эгасында сиңдим болот. Мына Инаят. Анан экөө сүйлөшүп эле анан ушундай деп калды. Бир кичине эле кабинаны даярда десем, жок, мен банкетке эле салам. Столду кенен отурабыз деген болуптур деп анан бирок келип мен дасторкон салгандан кийин деле көп нерсени ойлогон жокмун.
Эми баягы Бизди байкабадыңызбы? Биз ушул жерде нары басып Жок, жүргөндө байкадым. Мен келсем ушул жерде мен эми бул жерге клиент көп келет да баягы. Ошондой деп ойлодум. Ошо. Эне ушул эне жүрөгү жалаң тазалыктан жаралат дейт да. Мисалы ушул жалпы Кыргызстандын энелеринин атынан сүйлөгөн укугуңуз бар албетте. Ушул кийинки келечек муундар үчүн, кийинки ушул сиз сыяктуу, сиздин балдарыңыз сыяктуу, балдар сыяктуу балдардын келечеги, турмушу боюнча өзүңүздүн бир эне каалоо тилеги, чын дилиңизден бир каалоо тилек айтып өтүңүз. Мен ушул жалпы ушул кыргыз элдин жалпы жумурай журттун каалаганым ушул балдарга каалоом негизи азыр жаштардын келечеги болсун. Ошол жаштар өнүп өссүн, келечектер алдыда, булардын келечектери алдыда көрө турган күндөрү көп. Эне катары мен ушул жалпы кыргыз элинин балдарына жакшы тилек каалайм. Ушу келечектери кең болсун, турмуш жолдору даңгыр болсун, иштерине ийгилик, дайым жакшылыкты каалайм. Бүгүнкү туулган күнүң менен куттуктайм. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, балдарың күнү үчүн көрүп, ойноп күлүп жүрөр. Мындай туулган күндүн көпкөйүн өткөз. Ушул балдардын урмат сыйына ээ болот деген ушул мына балдардын баардыгы сени урматтап, сыйлап, мындай дасторконду жайып, мантип телевидениени алып келип, сени ушинтип сүйүнтүп отурат. Дайым ушундай сүйүнүчкө ээ болуп, ойноп күлүп жүрөр ушу. Ак жолуңун башыңа түшпөй ушу кайкалып, каркырам оюн болуп жүрөр. Эми бул достордун баягы алты достордун подаркасы. Подарканы билесиң. Подарканын улугу куругу дейт. Ошон үчүн улугун берип отурабыз. Ушу жакшы нерсеңе жарасын, жакшы нерсе алып кий, же жакшы нерсе алып ал. Ушу барака пайызын берсин. Bunun arkasından şu köp yollar, köp akçalar, köp nesiler geliyorsun. Rahmat, çok rahmat.
Şandan geçkindi Apakem sapuru Ağırdan oyunu geçkindi Apakem ayda men kayda Ağır sokkan jel kayda Урматтуу канымдуу досубуз мына туулган күн болуп Куша кааласа балдарың баардыгы Кушага сюрприз уюштуруп бир эле сен эмес биз дагы аябай толкундан атабыз. Мындай туулган күнүн нечени өткөр, бала чакаң аман ден соолук болсун, бешенеңде ушулардан жакшы күнүң күчүңгөр, ооруп сыркабай алтысаның аман болуп мына бардык нерсени жеңип ушундай турмушка жеткизип балдарыңды бутуна тургуздуң ушу түбөлүк ошолордун сыйын урматын көр. Анан туулган күнүң көп болсун, көп жаша, тынч бол. Анан эмне деп айтат элек, мен мына бир эки сөз айткым келип атат да. Биз бир жагынан доспуз, бир жагынан кошунабыз. Бардык тараптан ар тараптан жакынбыз. Анан чогуу да иштейбиз. Бул аялдын көп тармактуу жакшы биз жетпеген, биз билбеген көп жакшы жактары бар да. Бардык өзү айта аябай жакшы. Жакшы сүйлөйт. Аябай макал лакаптарды, жаңылмаштарды поход айтат. Мен 4 эле макал берсем, билсем 80 макал билем. 80 Анан кийин колунан дагы иш келет, аялдардын уус, төшөк бардык нерсени жасайт. Ушундай ар тараптан ушундай жетилген, ушундай жакшы аялдар аял болуп эсептелет. Көп дагы жакшы жактары бар. Ушунча биз билгенден жолдошу жашында мына 37 жашында өтүп кеткен ошондон бери ушу 7 баласын бутуна тургузуп ушулардын бардыгын өзү жүгүн көтөрдү. Балдары жаш калыпчы. Анан ушундай балдары сыймыктанып мынантип сюрприз уюштуруп атканда жетине албай биякта туруп биз дагы көзүбүзгө жаш келди. Анан эмне дейт элек, ушу ден соолугу болсун да, мындан да күчтүү балдардын амандыгы, балдарынын жетишкендиги ар бир эненин тилеги, сыймыгы болуп эсептелет. Ушу жетишкендиктерге жете берсин. Ден соолугуң болсун ушу. Рахмат, чоң. Мына ушул күнгө чейин апаңызга айта албай жүргөн бир сөзүңүз бардыр да, балкимчи. Ошол сөзүңүздү бүгүн айтчу мезгил келди да, мына ушул мүнөттөрдө, ошол секундтардачы. Ошол кайсы сөзүңүз? Мен бүгүн айта албай турган сөзүм бүгүн апа деген. Биз жана чоң энебиздин колунда өсүп апа дебейт болчук да. Бүгүн биринчи жолу ошо апа деп атам. Апа сизди жакшы көрөбүз, биз сизди сүйөбүз. Апа деп канасын жеге деп жүрө бересиң. Ошо апа деп бүгүн айтып атам, ошо 43 жашка чыксам ошо биринчи. Ошондо бүгүндөн баштап апа дейсизбеми? Мына достордун көзүнчө сөз берип коюңуз. Мына эл журт көрүп атат, баардык дүйнө жүзү көрүп атат. Мына бүгүндөн баштап буга чейин айта албай жүрсөңүз, бүгүндөн баштап апа дейсиз да? Ушуга сөз бересизби? Сөз берем, апа дейт да. Эми ошол сиздин апаңыздын албетте эненин эч качан жамандыгы болбойт, жамандыгын көргөн эмеспиз. Ушул энеңиздин сизде эсте калган тарбиясы, эсте калган күнү кантип тарбиялады сизди, кантип эрежеге жеткизди ушул күнгө чейин? Бизди кандай тарбиялады, ошо эл катары атабыз эрте кеткен, ошол күндөн баштап атанын жогун да билгизбеди, нары карап ыйласа бери карап күлүп,
ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп бизди ушул даражага жеткирди, чоңойту. Балдарга Кудайга шүгүр, ыймандуу болгула, ынсаптуу болгула деп ушундай тарбияларды берген. Мындайда эненин баары бир баягы эненин колу май болот дейт го, мисалы урса деле май болот, сөксө деле май болот дейт да. Сизге мындай сизди кантип сөкчү же урушчу? Билбейм, Мисалы бирөө жарым өлүк канаңды көрөйүн дейт, бирөө жарым тиги бу дейт, башка дейт. Сизде ушундай бир энеден бир жок, бизди атабыз кантип деле урушчу? анда кагып урушкан жок, апабыз деле антип мындай жаман сөздөрдү уккан жокпуз да. Мен балдарыма ушунчалык жиним келтирсем дагы мындай жаман сөз менен көрөйүн деп каргап айтпаптырмын. Өөнүчтүү айтат сөз мага. Каргаган эмес да бизде ошого. Жиним келип урушуп ийет элем. Апаңызды бир мындай бир нааразы кылып койгон окуя барбы жокпу? Өзүңүздүн ичиңизде жүргөн бир ушул апам ушул менин бир ушул боюнча бир эки ооз сөз. Эми жана жаш кезинде шоктоносуң, иш кыл деп койсо аны кылбай оюң карак болуп кетип каласың. Ошондой күндөр болбосо андай мындай нааразы кылган күнүм деле болбоду деп ойлойм. Кайша айтып көргөнсүзбү, көргөн эмессизби? Жок, антип кайша айтпаган. Эч качан. Жок, андай тикка сүйлөгөн эмесмин. Эми ушул учурдан пайдаланып апаңызга мындай бир каалоо тилек айтып, мисалы сиз да эне болуп калдыңыз. Ушундай бир эли журтка өзүңүздүн энеңизге болгон каалоо тилегиңиз. Не дейм, биринчиден ушу биздин пешенебизге бар болсун, оорубасын. Ар дайым ушу үйдө апам бар экен, ошон үчүн баарыбыз желебиз ушу апа үчүн. Ушу бала чаканын, неберенин, чеберенин баарыбыздын пешенебизге бар болсун. Анан мындай жакшынакай отурган достору, бул апамдын жакын достору, булар эч качан бири-биринен ажырабайт. Ушу машинемдерге, эжемдерге ушу ден соолук каалайм ушу. Дайыма ушундай жараткылаган, ушундай жакшынакай дасуркондо чогуу отурушсун. Биз эми мындай анда санда келе турган адам экенбиз да, жакшылык жамандыкта гана келебиз да. А булар дайыма бирге болушат. Саарда, кеч дагы чогуу болушат. Ушу апам менен кошо ушуларга дагы ден соолук каалайм. Ушулар бар болсун, дайыма жандарында чогуу жүрсүн. Чогуу карыгычаңды деле, небере чебере жетелеп калгычаңды деле чогуу жүрсүн ушинтип. Мен буларга ишенем да, биз алыста жүрсөк да, булар менен дайыма чогуу жүрүшөт. Ошон үчүн ушулар баарыңыздар бар болуңуздар. Силерге да чоң рахмат, дайыма ушундай жанында жүрөсүздөр. Дайыма жакшылык жамандыкта чогуу отурасыздар. Чогуу болуңуздар дагы жакшы күндөрдө. Алтын асыл апакең, аруа күйөр. Кандайсыз, эне жакшысызбы? Сизди туулган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым күлүп чайнап жүрүңүз. Дүйнөлүктө жакшылыктын баарын каалайм. Эч качан оорубаңыз. Туулган күнүңүз менен. Апа, кандайсыз? Бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Биздин пешенебизге ар дайым бар болуңуз. Тайна кандайсыз? Туулган күнүңүз менен оорубай жүрүң. Тайна кандайсыз? Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Бабуля, с днем рождения поздравляю вас и желаю, чтобы вы никогда не болели и были счастливы. С днем рождения! С днем рождения! Салам алейкум, апа. Туулган күнүңүз менен. Өмүрүңүз узун болсун. Ушундай жаштарда көп жашаң. Бала чаканын, биздин небере чебереңиз астында бар болуң. Апа, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Эч качан оорубаңыз, иштериңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук. Биздин төрүбүздүн көркү болуп, үйүбүздүн куту болуп жүрө бериңиз. Бейиш эне таманында дейт, биздин бейишибиз болуңуз, апа. Биз сизге ыраазыбыз. Бизден кеткен катачылыктар үчүн, билип билбей кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурайбыз, апа. Небере чеберелериңиздин төрүндө күлүп жайнап, үйүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Ар дайым тынччылыктын үстүндө жүрүң, эч качан оорубаңыз. Чоң рахмат, апа, бизди ушунчалык даражага жеткирдиңиз. Ыраазыбыз, апа. Тайнешка, с днем рождения! Мы тебя очень любим, чтобы ты хорошо работала, чтобы ты не болела, была всегда здорова, чтобы тебе Танечка Кашка помогала. Говори. Да нет, мы поздравляем. Поздравляем. Все. Туулган күнүңүз менен, апа.
Tuğan günüңüz menен kutuktayбыз. Ömürüңüz uzun bolsun. Uğul kızlarınыздın peşenesine bar bolуңуз. Көп жашаңыз. Туган күнүңүз менен апа куттуктайбыз. Көп жашаңыз, оорубаңыз. Биздин пешенебизге небере, чеберлериңиздин пешенесинде жакшылыктарда тойдун төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. Жаратканым ылайым кыбыраны да көрүүгө насип кылсын. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Туган күнүңүз менен Тайне, биз сизди куттуктайбыз. Эч качан оорубаңыз, көп жашаңыз, жүзгө чыгыңыз, жакшы үйдө отургула, көп жашагыла. Молодец, кызым. Апа, туган күнүңүз менен ушундай жаштардан көп жашаңыз. Биздин бактыбызга, биздин бешенебизге бар болуп жүрө бериңиз. Сизге калып кичине бир сый-кадырыңыз бар эле. Ошону айтып койсок. Корго деп эл жериңди, тарбия бергениңди, апа мен кантип актайм ак сүтүм эмгегиңди, сол болсо асыл денем, жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңди, сол болсо асыл денем, жер сайып башым менен кайтарам эмгегиңди. Мама, туган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге биринчиден ден соолук, ömürüңүз uzun болсун, эч качан оорубаңыз, ден соолугуңуз дайыма чоң болсун, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ушу балдарыңыздын, ушу уул кыздардын, неберелериңиздин пешенесине дайыма бар болуңуз. Женечка, поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья и добра, чтобы вы были здоровы и оставаться такой же милой и хорошей. Женечка, я вас люблю, поздравляю. И Диана Масида тоже поздравляет. Давай поближе сюда принеси. Покажи, где Тюнешка. Вот. Вот Тюнешка, а рядом кто? Я. Асида. Яблони где? Покажи. Вот они. Вот. Молодец. А это Тюнешкин дом, да? Да. Ага. Все, иди к родителям. Апа, кандайсыз? Туган күнүңүз менен куттуктайбыз. Ден соолукта өмүрлүү болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бактылуу болуңуз, балдарыңызды сый урматын көрүп, жакшы жашаңыз. Ошо куттуктайм дагы жол туган күнүңүз менен. Апа, туылған күніңіз менен құттықтайбыз. Ден соолук, uzun өмүр. Балдарыңыздын, неберелериңиздин алдында, кашында бар болуңуз. Сиз менен биз сыймыктанабыз. Апа, туылған күнүңүз менен құттықтайм. Мен сизди аябай жакшы көрөмүн. Ömrüңүз узак болсун, биздин пешенебизге дайым күлүп жайнап, неберелериңиздин жакшы күндөрүндө бизге баш көз болуп жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Эч качан оорубаңыз. Тане, жакшы көрөбүз. Куттуктайм мен сени. Болду? Тане, биз жакшы көрөбүз. Куттуктайм. Можно по-русски говорить. Да, можно по-русски. Поздравьте Танечку с днем рождения. С днем рождения, Таня. Мы вас любим. Мы вас любим. Апо, мы вас любим, скажи. Апо, мы вас любим. Очень-очень любим. Очень. Так, еще раз. Поздравляем. Ура! Поздравляем. Молодцы. Докторус. Кадырын биле менейнин, кадырлап сыйлап келемин.
Ак сүттү акташ кыйын го, ошолор сизге берейин. Ошолор сизге берейин. Энеке менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Өмүрдүн гүлү солбосун, өкүнүч күндөр болбосун. Өзгөлөр капа болсо да, апакем капа болбосун. Апамды Кудай колдосун. Энеке менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Энеке менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Браво! Сізден бир суроода мына азыр 6 баламан артык көргөн небереси катары да мына ушул күнгө чейин апа мен сизди жакшы көрөм деп айтып көрдүңбү да? Чынын айтсам жок. Азыр айтып койбойсуңбу ушуну жалпы элдин? Апа мен сизди жакшы көрөм, абдан катуу жакшы көрөм. Россияда жүргөндө телефондон жазчыл, апа сизди жакшы көрөм, курган курмаңызды сагындым, аш жасаганыңызды сагындым деп. Мына эми ушул жалпы ушул мына энебиз сиздин апаңыз, мисалы ушул достор менен отурат, бүгүн кубанычы чексиз дегендей. Сиз ушул энебиз жөнүндө бир мактанып бир сүйлөп бере аласызбы? Мисалы, менин энем башкалардан өзгөчө деген сыяктуучу. Эмнеси менен өзгөчө сиздин апаңыз? Апамбы? Эми апам бардыгынан башкача чынында. Берген тарбиясы ар дайым адамгерчилигин жоготпо деп тарбиялаган. Ошо апамдын баарынан жакшы көрөм. Дүйнөдө теңдеши жок апакем. Теңдеши жок. Молодец, молодец. Биз өзүбүз 9 бир тууган болгонбуз. Бири өтүп кеткен. Азыр 8 бир тууган барбыз. Бул 4-түнчүсү. Эжем, бир тууган эжем. Менин эмне дейин? Ушу дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди каалайм. Балдарынын чайын ичсин, күнүн көрсүн, жакшы күндөрүнө күбө болсун. Баягы алыскы туугандан жакынкы кошуналар. Ушу достор бар экен, туугандар бар экен, ушулар менен бирге болсун, баарысы бар болсун. Эч качан жамандык көрбөсүн. Дайым жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрө берсин. Мынакей бүгүн Жибекжандын туулган күнүндө отурабыз. Кыздары, балдары укмуш, өзүнө билгизбей аябай сюрприз кылышыптыр. Сүйүнүчү койнуна батпай, бул эле эмес, биздин да сүйүнүчүбүз койнубузга батпай, аябай толкунданып, акыйкат чындыгын айтканда менин көзүмөн өтө катуу жаш чыгып кетти. Сүйүнгөнүмө чыдабайчы. Рахмат байбиче. Бул мен Россияда жүрөм. Менин жигитим үйдө, экөөбүз алмашып калдык. Анан жигитим эми өз жалгыз кантип жүрөт эй. Ошон үчүн бул кишини менин күйөөм төлөгөн, буну Жибекжан деп ат койдук. Экөө бирин-бири карап, бирин-бири ухаживать этип, бирин-бири мындай сыйлап, кадырлап жүрсүн деп. Аны биздин баардыгы бактагылар билет. Бизди болсо Үлпатшалар деп коет. Үлпатшалардын атынан туулган күнүңүз менен. Рахмат. Дагы бир жолу куттуктайм сизди. Рахмат ооба. Ошол? Ооба. Андан кийин эмне демекчимин? Чындыгында мынандай экен да, жашоодо
ушундай келе берет экенсиң, жашоо бир ушинтип өтө берет экен, келип эле биз деле ушундай мезгилге жетип калдык. Баарыбыз эле бир кылка болуп келе жатабыз. Ушу жашоодо көргөн күнүңүздүн баары баягы балдарыңызга кылган мээнетиңиздин баары артта калып, акталып, мынантип балдарыңыз баары сый көрсөтүп атат ушу кызгачы. Эми кыз дейм, жибек жан болгондон кыз да бул, 60-тан асса дагы. Ошо сизди сыйлаган, ошо сизди урматтап, кадырлаган балдарыңыздын ден соолугун берсин, өмүрүн берсин, багын берсин. Ошолор бактылуу болсун, иштеринде ийгилик коштоп жүрсүн ар дайым. Аны менен бирге сиз дагы мындай кубанычыңыз койнуңузга кабатпай, кенен чонон болуп ушундай дардайып семирип жүрсүн, жерге батпай экен ушундай. Анан бул киши оорубасын, ушу жашоодо оорубай көп жашасын. Ошо жашоодо жалаң жакшылык үстүндө ойноп күлүп жүрө беришин мен чын жүрөгүмөн тилектешмин. Анан баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен мына уй жылы бунун туулган күнү башталып калбадыбы? Майлуу сүттү уй деген айтат экен да, менин сүтүмү берем, майымы берем, этими деле жөн койбой жеп алышат баары эле. Эч зыяны жок жылда ушундай туулган күнү өтүп атат. Жакшы жылдардан болсун. Будан кийинки сиз эле эмес, баардык эли журтубуз үчүн, кыргыз эли үчүн жакшылык жылдардан болсун. Тынчылык алып келсин, омат келсин Кыргызстанга, жакшылык келсин. Анан мынаны тартып аткан балага дагы мен чын ден соолукту каалап койгум келип отурат. Ушунча келиптир. Баягы өзүнүн убактысын бөлүп. Ден соолугуң берсин, өмүрүң берсин. Жакшы нерселер тартып жүрө бер кой. Көл болуп чабыламын, силерди сагынамын. Туугандар бар болгула, силерден кагылайын. Туугандар бар болгула, силерден айланайын. Солубас мүрөгүмүсүң, үзүлбөс күдөрүмсүң. Бар болгону бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүң. Ооруба бир туугандар, сен менин жөлөгүмсүң. Силер бар кулуп урамын, кымбаттым бир тууганым. Бардыгы дайым сурайт, барбы деп бир тууганым. Барбы деп дайым сурайт, жан күйөр бир тууганым. Солбас мүрөгүмсүң, үзүлбөс күдөрүмсүң. Ооруба бир тууганым, сен менин жүрөгүмсүң. Солбас мүрөгүмсүң, үзүлбөс күдөрүмсүң. Бар болгону бир туугандар, сен менин жүрөгүмсүң. Ооруба бир тууганым, sen menini jölөгүмсүң, sen menini тирегимсиң. Ayıldı gül eskiri
Yazın terip alganmın Жоқ күнү менен алышып Жолукто жашап калганмын Апакем кайда мен кайда Адылуу соккун жел кайда Убакыт болуп табышма Уктабайм түндө далайга Ал кезде биз да жаш элек Аскерден улам кат келет Талгатты окуп апакем Көзүнөн ыссы жаш келет Апакем кайда мен кайда Арыды сокко жел кайда Убакыт болуп табышма Уктабайм менде далайга Апакем кайда мен кайда Арыды сокко жел кайда Убакыт болуп табышма Уктабайм түндө далайга Уктабайм түндө далайга Азыр сен алыстасың менден узган Арадан өтсө дагы канча убак Келесиң эстен кетпей туруп алды Жүрөгүмө салдың эле Асылбек кандайсың? Кандай жакшысыңбы? Жакшы, жакшы. Жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Жакшы. Рахмат, рахмат. Рахмат. Рахмат, өзүңө дагы. Рахмат чоң, өзүң да ооруба, жакшы болуп кел. Бала чакаң бешмесинде аман бол. Тынч отургула үй бүлөңөр менен. Биз мына досторубуз менен отурабыз, баары мынакей. Көрүп турбайбы мына. Кандай жакшы болуп калдыңбы? Жакшы болуп кет. Жакшысыңбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы болуп кала? Майыл ошо. Жакшы болсоң болду. Ден соолугуңду берсең, жакшы жүр, оорубай. Рахмат чоң. Мен bunu kakta diye erkeledik koyuyorum. Bunu bir gana kişi aytçı. Cezde mıramatlık daima kakta deyçi. Oşul cezdemin sözün hiç emesinden getirbey жүрөгүндө daim kakta деген söz жаңылып турsun деп мен bunu kakta diye erkeledik koyuyorum. Аты өзі қанымбек болмаса қақат же. Ден соолугуң чын болсын, туған күнүң кут болсын, көп жаша. Рахмат чоң. Мына жогоруда аябай жакшы сөздөр айтылды. Мен азыр айтайын депсем, толкунданып айта албай атам. Бирок бардыгым жүрөгүмдө сезип турасың. Ооруба. Ушу балдарды кандай кылып чоңойттуң, кандай мына экөөбүз реглеш жакын кошуна турабыз. Бир алдын 90-канчы жылдары нанда таңкыс бола калбадыбы, я. Ошондой маалда дагы эжем балдардан мындайдан нанды карматып тандырган жапканда. Эчтекеден кем кылбай, эчтекеден өксүтпөй, элдин балдарынан артта калтырбай, эл катарында жакшынакай балдарын тарбиялап, окутуп жакшынакай кылып чоңойткон. Мына мен өзүм көбөмүн жакын кошуна туруп. Ошонун атын көрүп атасың балдар. Рахмат ошого. Дагы көптөгөн жакшы күндөрүңөр, ооруба, жакшы чайлар ич, дайыма урматсыйга бөлүнү бер. Сен жакшы күндөрүңө биз да көп болойлук, эч качан ооруп албайм.
Kakuşka, kattayım. Oğrubay jür. Ejeme. Özümün çıkaran ırım жоқ, конечно. Ежем оқшау ырчы емесмен, бірақ ырдап қояйын азырақ болса дағы. Ырыспай атқадыр, несіңдеби деген ырын сағырда бірінші алтыны маққа болады қой. Болды. Елесіңде қарап тұрсамы сүреттін, ескертуші көлдің жегі бөліскін. Есіңдегі, кечінедегі сырдашу Суры шығып тарту сөзді жүректен Сансыз жылдыз мені ғана қарашар Мені сенден, сені менден талашар Көпкө жүрдік, ойнап күлдік алтыным Кетки чекте аппақ болып таң атып Берок мезгіл жылған сайын арылар Кетер қарап бұрыласың арулар Сендерге жүрдік, ойнап күлдік жарытыным Nay arılar Gökbe yürüdük, oynap güldük jarıtınım Gitki çingdi appak bolup taң atım Yüzüмен дайым күлкі кетпесін Талада, ошо Москвадан сага сюрприз кылып жүрөткөн балдарыңа, кыздарыңа чоң рахмат. Өмүрлөрүн берсин. Алла таалам иштерин ырбаштасын. Дайыма ойноп кылып сага жакшылыктарды тартуулай берсин. Рахмат, айтканыңар келсин. Күлгө бололу дайым. Наша сестра Канбабжевс. Мен дагы бир учурларда жакын кошунасы болуп жашаганмын. Анан ушул Жазгүлдү бираз билбей калдым, бирок чындап. Анара мен Жамиляны аябай жакшы билем. Жашынакай болуп томпоюш үйгө чуркап кирип ойногон кыздар эле. Анара Жамиля силерге салам, балдардын баарына салам. Абже туулган күнүңүз менен көп жашаңыз, оорубаңыз. Өткөн күндөрүңүздүн баардыгын ошо балдар жууп жайып, жакшы күндөрүн сизге арнай берсин. Подаркаларын бардык тилектер ишке аша берсин, Көп жашаңыз, эң негизгиси Бүгүн аябай жашардым мен. Биз сизди жакшы көрөбүз. Балдардын жакшы күнүн көрүп, Балтайган байбиче менин подружкам болуп жүрөбүз. Рахмат, чоң сыймат. Очень приятно. Алтын асыл апакем Haruva kuyuyorum menekem ay Apakem ay Ubayım gül tartı Uykusuz tağın men Düşükü köp canı Barına göngön Çaçınız ağınen Alista жүрсөм да Özüңdө бүт oyum Sağыныç or bolup Kusa tolup Baratam sağa uçup Alo apam apakem Canım düynüm dereken Sağыныçta ulumuz ar günü
Dilerim senden başka bağrı yok. Bilmeymin kaydan seni tabarındı. Bildirip koyson bolu kabarındı. Göz dalmay dik desem de ırcazı büyütmesem de sarındın canım. Suyasın geçsin Gözsüzden yürüdüğümüzü var Sen yoktun benden al gitgende Alçaday yüzün möltetken apağından başka öttün alaca saygan çırpıktay anda sen 15 yaştalın anda sen 15 anda men 15 anda sen 15 yaştalın Acarın jürek örttüğün Aytalan tip sözümenen Asmanda ayday toluşup Anda sen 20 yaştalın Anda sen 20, anda men 20 Anda sen 20 yaştalın Okbaylap çalgını kanatqa 30'ga jettik samatda Bugümde şamday bülbüldüp Gülgün gezi kaldı kayakta Gülgün gezi kaldı, jaş gezek kaldı Kız gezek kaldı kayakta Cereni tağı kanatqa Biz jettik 40 kazamakta Jaylodo çolpon batkanıday Jaş gezek kaldı kayakta Jaş gezek kaldı, gelin gez kaldı Bozoy gez kaldı kayakta Ulan biz allaşaşabız Ulgayıp baracakabız Almoncuk süküm baldarga Azır biz apatabız Azır biz ata, azır biz apa Azır biz atamapalız Azır biz ata, azır biz apa Azır biz tayne taytabız Baldarım, barыңарға салам, барыңар бақытты болғыла. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй эле Канымгүл эненин бүгүнкү күндөгү сүйүнүчүн бир сөз менен жеткирип берүү дагы мүмкүн эмес болуп турат. Анткени өзүңүздөр баамдагандай, сезгендей эненин жүрөгү эзилип бүгүнкү күндө коюнуна кубанычы батпай турган мезгили. Анткени Россия жергесинде жүргөн балдары бул жактагы небере чеберелери дагы куттуктап, жанына жайгашып, кубанычын, кусалыгын жазуунун аракетин көрүштү. Биз болсок сиздерге бул эненин балага, баланын энеге болгон урматын,
ушул программанын максатын жеткизүүнү сиздерге жеткизүүнү аракет кылдык. Менненин программасынын бул жолку чыгарылышы мына ушул Карагулжа районунун Карагулжа айылынан бул жолку кезектеги чыгарылышы дагы бүттү дейбиз. Ал эми келерки чыгарылышты дагы башка аймактарда жайгашкан боорукер меримдүү энелер менен улантабыз. Андыктан биздин төмөнкү номерлерге чалып, өз энеңизди куттуктагыңыз келсе, кабарлашыңыздар, байланышыңыздар. Биз ар дайым кызматтабыз.